Урматтуу айымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметолог, психолог, сексолог жана ишкер айыммын. Бүгүнкү темабыз сулуулук тууралуу, эмне үчүн бырыштар түшөт, эмне үчүн бет картаят. Бул чоң глобалдуу тема, бирок кичинекей бөлүгүн болсо дагы бүгүн түшүндүрүп айтып кетейин деп атам. Бир айым жазды, каттычы. Мен бир жеңем бар дейт. Ошо жеңем 30-тан ашкан дейт. Айылда жашайт дейт. Бетине детский крем гана сүйкөйт дейт. Бирок бетинде бир да бырышы жок. Ага караганда мен дейт 20-дан араң аштым, бетим баары тунук эмес, анча-мынча бырыш да пайда болуп калган, көздүн тегерегине терим кургак деп айтып атат. Эмне үчүн? Келгиле разбираться этели. Биринчи, албетте бул генетика. Жанагы жеңесинин генетикасы күчтүү экен. Болбосо детский крем сактама эмес албетте. Демек, генетика чоң роль ойнойт. Генетика бул фундамент, генетика бул каркас. Ошон үчүн кээ бир айымдар эчтеке сүйкөбөсө деле көпкө чейин жаш бойдон жүрөт. Бирок, анын бирок деген сөзү бар. Эмне үчүн азыр дагы түшүндүрүп берем. Генетика өтө маанилүү. Ошон үчүн кыз алганда апасын караш керек дейт. Эмне үчүн? Тарбиясын, ооба, бирок генетика, гендер бул биздин подсознание алып жүрүшүбүздү, терибиздин сулуулугун, беттин сулуулугун бүт баарын чечет. Экинчи, бул жашоо шарттарыбыз. Мен бир эжекем бар болчу айылда. Аз деле бар, Кудайга шүгүр. Ал мынтип айта берчи да, кичке кезибизден ушинтип айта берчи, мээбизге сиңип калыптыр. Менин бир классташым бар дейт. Ошол аябай сулуу айым болчу дейт жаш кезекте. Жашынакай болчу дейт. Анан бир одурала болгон бир классташым бар дейт. Анан кийин одурала болгон эжекебиз сонун жерге турмушка чыгып, бактылуу жашап, аябай сонун жашаптыр. Тигиси болсо айылда алып, көөсү ичип, өйдө ылдый болуп жашоосу. Анан кийин айтат, экөөнү көргөндө ошо эмеде чогулушууда тиги суп-сулуу красавицабыз аябай картайып кетиптир, бетинин баары бырыш басып кетиптир. Тиги мындай сулуу деле эмес, мындай түрү сугураак болчу дейт. Тиги болсо жаадырап, ачылып, жашынакай болуп калыптыр дейт. Мен буну менен эмнени айткым келет? Жашоо шарты. Жашоо шартына эмне кирет? Албетте нерв, стресс болгон. Стресс болгондо кортизол гормону көбөйөт. Эгерде стресс өнөкөт болуп калса, дайыма күнүгө стрессте жашаган адамдыкы кортизол көбөйүп, теридеги коллаген, эластин, гиалурон кычкылын азайтат. Экинчиден, айылда жашаган адамдардыкы же болбосо эшикке көп чыгып, мисалы базарда иштесе, же гаишниктери дайыма эшикте турат, же повар ашканада дайыма тамак бышырып атат. Дайыма бети жабыркап, суукка, ысыкка, абага, шамалга жабыркап сезгенүү пайда болот. Анан теринин үстүңкү катмары жакшы иштебей калат. Бизде негизи эле абабыз начар, баарыбыз эле билебиз. Тоолуу аймакта аба таза, бирок аякта шамал болуп турат. Бишкекте шамал жок, бирок абабыз кир. Ошон үчүн теринин үстүңкү катмары баарыныкы бузулган. Ошон үчүн акыркы убакта сезимтал тери, чувствительная тери, бетим аллергия деген айымдар көбөйдү. Анан кремди жамандайбыз, крем эмес, экология. Экология бузууда аябай. Демек, жашоо шартына силердин иштеген жумушуңар, жашоо образыңар кирет. Дагы эмне кирет? Тамактануу тартибиңер. Эгерде силер күнүгө жашооча жемиштерди жеп, негизи күнүнө 5 порция салат жеш керек, билесиңерби? Биз жейбизби? Жебейбиз аны. Баягыда менин үйдөгү жардамчым, Айдардын нянясы 5 күн болгон жок, 5 күн жебептирмин мен салатты. Ал болгондо жашынакай салат кылып жасап берет. Унутуп коебуз, убактыбыз болбойт, анан деп коебуз. Биз үчүн бул маанилүү эмес да. Жаш кезекте мен дайыма жасап жечим. Ошон үчүн жашооча жемиштер, балык терини сулуу кылат. Балыкты кайсы кыргыздын үй бүлөсү жума сайын строго жейт? Жок, балык жегибиз келип атат деп бир айда бир жеп коебуз, туурабы? Биздин маданиятта жок. Биз эт, камыр жейбиз. Балык, анан жашооча бар, жемиштер, майлар, именно өсүмдүк майлар, зейтун майы, льняное масло, рапсовое жебейбиз аны. Биздин маданиятта андай жок.
Ошон үчүн дагы биздин терибиз мисалы башка улуттардын терисине караганда картайганда мындай сулуу эмес картайат да. Ошонусу бар. Мен ошол нерсени байкадым да. Көпкө чейин жаш бойдон жүрөт да, анан резко картайып кетет. Дагы эмне маанилүү? Ден соолук маанилүү. Ден соолук өтө маанилүү. Мисалы ашказаның ооруп атса, териң киргилт болуп турат. Өңү бир тунук эмес болуп калат. Бооруң ооруса, бетте тактар пайда болот. Бөйрөгүң ооруса, бетте тактар пайда болот. Бооруң ооруса, бетиң саргыч болуп турат. Жүрөгүң ооруса, кара тартып турат. Бүт баары беттин өңүнө таасир этет. Мисалы гинекология боюнча, женский боюнча сезгенүүлөр болсо, могу жака угри чыгат. Демек, бет бул күскү. Ден соолук сөзсүз керек. Ден соолукту биз акыркы орунга коебуз. Баары маанилүү, тойго барган маанилүү, алтын шакек кийген маанилүү, жакшы тамак жеген маанилүү, катышты берүү маанилүү. Бирок ден соолук маанилүү эмес. Ден соолук бул сулуулук. Үчүнчү эмнеден көз каранды. Бул биринчи бул жашоо образыбыз, генетикабыз, ден соолук. Анан өтө маанилүү нерсе бул кам көрүү, өзүбүзгө кам көрүү. Бул жака жабан гана косметика кирбейт, бул жака негизи эле өзүбүздү карайбызбы, өзүбүздү күзгүдөн көрөбүзбү? Көп айымдар, мен косметолог болуп иштегенде кызыктуу нерсе да, келет, пилинг кылып жасатат бетин, же дагы бирдеме кылат, же пластикага келгенде. Анан эле бир нече убакыттан кийин, ой, кеткен жок, бозоргон жок, же көзүм мындай болгон жок, бырыш кеткен жок дейт. Анан окей деп туруп сүрөтүн көрсөтүп коебуз, доюп после. Чын эле жакшы болуп калыптыр дейт. Көрсө, ал айым өзүн күзгүдөн көрчү эмес экен жакшы. Кетип барат деп эле шашып карап коет. Кийин операциядан кийин, процедурадан кийин акча төлөдү да, жан табышып издеп баштайт да. Анан жок, өзгөргөн жокмун дейт. Анан салыштырсаң, өзгөрүү асман менен жердей. Демек, эмне? Демек, биз өзүбүздү карабайт экенбиз күзгүдөн. Качан акыркы жолу чечинип күзгүдөн өзүңөрдү полностью карадыңар эле? Мисалы, мен курстарымда мен өзүңөрдү сүйгөндү үйрөтөм. Өзгөчө премиум тарифте мындай аял болууну үйрөтөм. Көп ойлойт экен менин курстарым сексология. Айымдар андай эмес. Менин курстарым чисто психология, жөн эле психология эмес. Бул аял болууну үйрөтүү. Көп кыргыз айымдар 40-ка 50-гө чыкса деле, 60-ка чыкса деле эң негизгини билбейт, аял болууну билбейт. Аял болууну үйрөнмөйүнчө сен эркек менен мамиле түзө албайсың. Биз кто угодно, только аял эмеспиз. Биз үйдө королевабыз, мугалимбиз, биз ашканада ашпозчубуз, домработницабыз, балабызга нянябыз, апабыз, бир тууган, бирок аял эмеспиз. Ошон үчүн эмени дагы айтып атпаймынбы? Күзгүдөн өзүңөрдү качан карадыңар эле? Ошондой бизде ошондой көнүгүү да бар. Күзгүдөн чечинип, уялбай өзүңдү карап көрчү. Өзүң денеңди сүйчү, өзүңдү жактырчы. Биз күзгүнү караганда биринчи ирет эмнени көрөбүз? Ой, биягым май экен, биягым целлюлит экен, анан былчыйган семиз экенмин. Бир жолу карап туруп, кандай сулуумун мен. Карачы, төшүм жашнакай дагы эле. Карачы, бетим тунук, мисалы. Карачы, жамбашым бар. Карачы деп өзүңөрдөн кемчилик эмес, артыкчылык таап суктанып көрдүңөр беле? Өзүңөргө өзүңөр суктанбасаңар, силерге ким суктанат? Бул ошондой эреже бар да, өзүңдү өзүң сүйбөсөң, сени ким сүйөт деген. Демек, өзүбүздү жакшы карашыбыз керек. Кам көрүүдө, мисалы, бетиңер бырышпасын десеңер, активдүү заттар кошулган косметиканы колдонушуңар керек. Бир нерсени айтып коеюн, Кыргызстанга азыр билбейм, мындай эрежелер кире элек, бирок кирсе жакшы болот эле. Бизге кирген косметиканын көбүнүн артында даже курамы жок. Эмнеде жасалган, кандай жасалган, өз тилинде жазып коюшкан, биздин тилде жок. Ошондо силер эч нерсени билбей эле колдоно бересиңер. Барып, дүкөндөн, Инстаграмдан реклама кылып койгон кыздардыкын көрөсүңөр. Ой, буну сүйкө, аны сүйкө деген. Курамында эмне бар?
кандай бар, ал кандай таасир этет түшүнбөйсүң. Ошон үчүн активдүү, чын эле иштей турган косметиканы колдонуш керек. Мисалы биздики доктор Сагынбаева чын эле иштей турган активдүү заттар бар. Аны биз бияктан чыгарабыз, өзүбүздөн чыгарабыз, алып колдонгула. Дагы бир нерсе, мына мисалы үй шартында эле ар бирөөңөрдүн колуңардан келет да. Үй шартында жасай турган нерсе, картаң көрүнбөйм десеңер, брышты азыраак түшүрөм десеңер, мисалы каткырып атканда, деп атканда могу жерге брыш түшөт. Эмоцияңарды контролдоого, мимикаңарды контролдоого. Мен кантип күлүп атам? Мен кантип сүйлөп атам? Балки мен сүйлөгөндө бетим өтө көп кыймылдат. Мен мисалы баягыда видео тарттым, мен байкадым, бетим аябай кыймылдап кетет экен да. Ооба, мен жакында барып кайра ботокс аттырам, мен 20 жыл болду. 1 жыл сайын аттырып жүрөм да. Анан уже бошоп калды кадимкидей. Дагы аттырып коюш керек, катырып коюш керек. Анан бир интервьюга бардым, ошол жерден эмнени байкадым? Бетим тим эле биягым да кыймылдап атат, биягым да. Кой Айнура, бетиңди көп кыймылдатпа. Бырышып кетесиң деп мен өзүмө эме болдум. Азыр дагы видеодо кыймылдатып атам, бирок көбүсү азыраак кыймылдатып атам. Өзүңөрдү байкагыла. Байкагыла. Бир аз сүрөткө тартып алгыла, видеого тартып алгыла, сыртыңардан карагыла. Экинчи, биздин турган турпатыбыз, түзүлүшүбүз. Эмне менен айырмаланат? Жаш айым жана улгайып калган айым. Бетин көрбөсөң артынан турса, эмне менен? Ооба, турушу менен. Убакыт өткөн сайын биз басканда талпактап басып калат экенбиз да, өрдөккө окшоп. Байкасаңар өзүңөр. Өзүңөр жөн эле видеого тарттырып койсоңор, талпактап басып калат экенбиз. А жаштардыкы түз басуу. Экинчиден, биздики төш ичке кирип калат экен, курсак чыгып калат экен, анан үстү жабыскап жүк отурат да, жүк. Жашоодогу болгон жүктүн баарын бияка отуруп, моюну ылдый түшөт, кирип кетет. А жаштардыкы кандай? Далалар ылдый, моюн зыңкыйып турат. Ошондо моюнга брыш түшпөйт. Ошондо экинчи ээк көп пайда болбойт. Мен көптөн бери үйдө отуруп, 3-4 айдан бери үйдө отуруп, өзүмдү карабай калыптырмын. Буга чейинки видеолордогу мен мынтип отуруп алыптырмын, көрдүңөрбү? Бунун баары маанилүү. Мен дагы өзүмдү тарбиялап атам. Мен дайыма өзүмдү тарбиялайм. Дагы эмне? Телефон менен чукалап мынтип отурабыз. Ошондо дагы моюнга брыш аябай түшөт. Жатканда, байда мен улуу балам аябай мындай эстет да. Кичүү балам мынтип жатып алса айтат. Бети деформация болот, апа дейт. Карасаң бети деформация болот дейт. Чын эле жолдошум дагы ушундай привычкасы бар да, жатканда бети менен мынтип жатат да, мынтип. Ошондо эки төштө мындай брыш түшүптүр, бетте дагы мындай брыштар көп болот да. Мына брыштардын баары именно биз бетти бүктөп жатканда. Көрдүңөр, баары маанилүү. Моюнду, осанканы туура эмес кармаганда, далы булчуңдары алсыз болуп калат. Иштебейт да. Анан алсыз болгондо бул булчуңдар астыга тартып кетет. Булар астыга тартып кеткенде, декольтедеги биринчи брыштар түшөт. Моюндагы экинчи ээктеги брыштар бүт баары ошондон түшөт. Туура эмес жатканда кулактын жанындагы брыш түшөт, кысыла берип. Көп күлгөндөн көздүн жанындагы брыштар түшөт. Кабакты көп түйгөндөн, бетти көп мимика кылгандан жердеги брыш түшөт. Көп таң калып, оозуңду ачып жүргөндөн бияктагы брыш түшөт. Көрдүңөрбү? Кам көрүү ушунун баары. Спорт албетте. Ой, мен үйдөн анс деле спорт кылам. Мен кечке кыймылдайм деген айымдар. Кайсы булчуңар кыймылдайт, ошону ойлоп көргүлөчү. Көчүңөр кыймылдайбы? Же талияңар кыймылдайбы? Же далыңар кыймылдайбы? Жок да. Кол кыймылдайт, бут кыймылдайт. Болду. А бизге керектүү, бизди фигурный кылган, жаш көрсөткөн кайсы? Бул именно жүлүндүн, омуртканын булчуңдары. Дал, талия, жамбаш булчуңдары. Демек, эмне кылыш керек? Демек, өзүн сүйүш керек, кам көрүш керек. Аял деген бул мээнет. Бул мээнет. Ар бир эле аял мындайды каалайт экен да, мен эчтеке кылбасам өзүнөн өзү эле болуп калса деп. Бирок бизге тилекке каршы Кудай ошондой бир функция бериптир да. Биз дүйнөгө сулуулук алып келебиз. Биз дүйнөгө балдарды алып келебиз.
Биз дүйнөгө жарыктыктап келебиз. Эркектердин функциясы бөлөк. Алар деген бийлик, байлык, иштөө жана башка нерселер. А биз ошондой нерсени алып келиш үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн көбүрөөк иштешибиз керек экен. Өзүнөн өзү эч нерсе болуп калбайт экен. Баарынын үстүнөн талыкпас эмгек турат экен. Урматтуу айымдар, ушундай видеолор кызыктуу болсо, бүгүнкү видеого суроолоруңар болсо комментарийге калтырыңыздар. Эң кызыктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Менин каналыма катталыңыздар. Эгерде косметика боюнча же курстар боюнча суроолоруңар бар болсо, комментарийге номерлериңерди калтырып кетиңиздер. Менеджер байланышат.